Стресс, депрессия деген бул эжесиндидей, агайынидей мындай чогуу жүргөн эле сөз го. Бардыгыбыз эле стресс, депрессия деп уга беребиз, бирок мындан бул өзү негизи кандай болот, анан кантип чыгыш керек деген көп суроо пайда болот да. Мисалы мага Инстаграмга көп каттар келет, мен жооп берип жетишпейм. Негизи стресс деген бул мындай күнүгө эле биз бир нерседен стресс алып беришибиз мүмкүн. Мисалы эмнеден, мисалы бир нерседен кыжырланып, бир нерсеге капа болуп, же коркуп кетип стресс алышыбыз мүмкүн, же сүйүнүп дагы стресс алышыбыз мүмкүн. Мисалы үчүн, кээ бирлер аябай сүйүнгөндө жүрөктөрү катуу согуп ушинуп кетет да. Ошол сыяктуу стресс бул күнүгө эле боло бере турган утурумдук нерсе. Ал эми депрессия деген уже бул эң мындай оор стадиясы. Депрессия бул кадимкидей эле оору, бунун эме болезнь, который требует лечения дейт да. Мындай бул эмеге дарыланууга муктаж болгон уже оору да, мындайча айткандачы. Анан көпчүлүк адамдар ошол депрессияга көңүл бурбай эле бир определенный бир ооруга көңүл бура берет да. Мисалы үчүн боору ооруса, жүрөгү ооруса, давлениясы бар болсо, сахары бар болсо, же болбосо геморрою бар болсо, же женский жагы ооруса, только ошол жака акцент жасайт да. Мен женский жагым ооруйт и все, мен боорум ооруйт, мен ашказаным ооруйт и все деп туруп барып ашказанын эле дарылатып берет да. Бирок анын түп тамыры негизи депрессияда. Депрессияны биз каяктан алабыз? Депрессияны биз кичинекей кезибизден, бала чагыбыздан, үй бүлөбүздөн алабыз. В основном эң негизи фундаменти ошол үй бүлө курат да. Жана Каперниум деген кино бар, ошол кинодо кичинекей бала өзүнүн ата энесин сотко берет да. Мен жана бөлүшкөн жокмун стористенчи. Кичинекей бала өзүнүн ата энесин сотко берет. Анан неге өзүңдүн ата энеңди сотко берип атасың десем, неге мени төрөдү дейт да. Ушундай шарты жок, условиясы жок жерде төрөдү, мейли шарты жок, условиясы жок болсун, бирок неге мени сабайт дейт. Мен мисалы үчүн аларга жооп бере албайм, кайтара албайм, сабайт, урат, ичке тебет, кыйнайт дейт да. То есть мен ушунчалык кыйналган жашоодо жашап атам, мен чоңдорго кайрылат элем, балдарыңарга көңүл бургулачы, эгерде көңүл бура албасаңар, карай албасаңар, анда төрөбөй эле койгулачы дейт да. Кстати, ошону эгерде сиз мугалим болуп иштесеңиз, окуучуларга сунуштасаңыз болот да. Жанагы көп балдар бар го, ата энесин укпаган, жашоосунан нааразы болуп ушинткен балдарчы, ошол балдар көрсө аларга сабак болот. Каперниум деген кино. И ошол жерде неме да 100% көрсөтүлөт да, что основной депрессияны балдар үй бүлөдөн алат. Основной депрессиянын фундаментин үй бүлө курат. Үй бүлөдөн ата энеси кыйнайт, ата энеси кордукту көрөт ата энесинен. Анан ошондой чоң жаман картинаны көрүп чоңойгондон кийин уже ал депрессияда. Депрессия болсо барат дагы именно бир жерге жайгашып алат да. Ал дагы мындай жайгашкандан кийин мындай эметиш керек да, өрчүп, өсүп, өнүш керек да. Ошон үчүн бир жерге жайгашат, мисалы үчүн ошол оору болуп жайгашат и ооруп баштайт. Биз болсо целенаправленно медицинага киребиз, врачтарга барабыз, только ошол жерде лечение кылабыз. Бир жума, бир ай же болбосо 6 ай сайын ошол жерде лечение кылып турабыз дагы. Бирок депрессияга мындай анчалык көңүл бурбайбыз, моюн сунбайбыз да, өзүбүздү күчтүү деп эсептей беребиз. Ошон үчүн депрессия боюнча мындай айта берсе көп убакыт керек бугачы. Анан ошого биз 11, 12, 13 майда Нуржан Мавлянова менен психотерапия жүргүзөйүн деп жатабыз. Телеграмдан акысыз сабак болот. Анан Нуржан эже күлүп атпайбы сен деген, өзүң эмеңди, аудиторияңды жаман бекер эмеге көндүрүп алыпсың депчи. Эми мен видеолорум чыккан, ошол Телеграм, Инстаграмдан чыккан видеолорум баары эле акысыз, общий доступный болуп атпайбы? Аны акысыз көрсөңүздөр болот. Ошол жактан жакшы инсайттарды алдым деп жазгандар да көп, мисалычы. Бирок ошол 3 күн сабактан кийинки уланыла турган сабак ал акылуу болот да. То есть платный сабактарыбыз дагы бар. Консультацияларым платный. Мисалы үчүн мага жазат, мен ушундай проблемам бар эле, суроолорум бар эле деп, анан консультацияга жазылыңыз, консультация мынча сом десең, ой кымбат го, сен бекер жооп берет экен да ойлогом депчи. Эми көп эле жерден мен бекер жооп берем, көп адамдарга бекер жардам берип атам, бирок адамдын баасы дагы мындай убактысы дагы баалуу. Мисалы мен 1 саат сүйлөшкөнүм, албетте акы аламын, консультациялар платный. Анан ошол психотерапиядан, депрессиядан чыгыш бул оңой эмес. 3 күндүк акысыз сабакты көрүп алып эле, все мен чыктым деп чыгып кете албайсыз. Ага психотерапия керек обязательно, жок дегенде 1 айлык психотерапия керек. Ал жерде биз психотерапиядан азы психология деп коет, полностью сизге үйрөтөбүз. Баштан аяк ошол 1 айдын ичинде максимально үйрөткөнгө аракет кылабыз. Группага ашып кетсе бир 10 эле адам набор кылабыз. 10 адамдан көп адам албайбыз. Ошол 10 адам менен эле иштешебиз. Жанагы наизнанку деп коет го, башынан аягына чейин ошол депрессияңызды айыктырып, депрессиядан чыгарганга мындайча айтканда кепилдик беребиз. Мен өзү көп нерсеге кепилдик бербейм, бирок мен өзүм ишенген, көзүм жеткен жерден кепилдик бере алам. Депрессиядан адамды чыгарса болот. Ал эми стресске
кабылабыз баардыгыбыз эле, бирок стресске кабылганда биз реакциябызды өзгөртсөк болот да. Мы можем поменять реакцию. То есть до этого бир кандайдыр бир окуяга сиздин реакцияңыз адатта мындай болсо, окугандан кийин, билим алгандан кийин сиздин реакцияңыз уже башкача болуп калат деген нерсе да. Ошол туугандар, Telegram каналдын ссылкасын таштап атам, сториске кирип көрүңүздөр. Катталыңыздар, 3 күндүк акысыз сабактан деле негизи көп нерсе аласыз, бирок прям углубленно иштеп, өзүм үстүмө иштеп, ушул депрессиядан чыгышым керек, мен депрессиядамын десеңиз, анда сөзсүз түрдө акылуу сабакка катышыңыз. Депрессиядагы адам өзүнүн жашоосун талкалап салат. Өзүнүн жашоосун талкалаган аз келген ал уже жанындагылардын да жашоосун талкалайт да. Мисалы, көп адамдардан сурайм да, ким ушундай силердин жашооңорго ким аралашып атат десем, жакын адам аралашып атат дейт да. Апам аралашып атат, эжем аралашып атат дейт да. Үй бүлө маселесинде анан ошону сүйлөшүп келсең, ошол эжеси, же апасы, же атасы, же кайнатасы ошол депрессиядагы адам болот да. Депрессиядагы адам ал өзүнүн жашоосун талкалап алып, анан башкалардын да жашоосун талкалаганга өтөт. Ошон үчүн сөзсүз түрдө колуңуздан келсе Telegramда болот, ал Instagramда болбойт. Telegram каналга катталыңыз. Анан экинчиси болсо, эгерде акчаңыз болсо, если финансы уруксат берсе, анда акылуу сабакка да катышып коюңуз. Биз өзү мисалы үчүн алтындан акча аябайбыз, той топурдан кошумчадан акча аябайбыз, намыс үчүн, куру намыс деп мисалы үчүн көп нерседен акча аябайбыз го. Бирок именно ушул өзүбүздүн жан дүйнөбүздөн көпчүлүк учурда акча аяп коет экенбиз. Эмне кереги бар мага, психологдун эмне кереги бар депчи. Бирок ошол депрессиядан чыгыш үчүн сиз ошо өзүңүзгө мисалы үчүн акчага сатып алсаңыз, бул сабактычы анда өкүнбөйсүз да. Себеп дегенде ал көп ооруларды алдын алат. Көп оорулар менен психотерапиядан кийин көп адамдар өздөрүнүн ооруларын жеңген. Керек болсо, это болезнь у меня с рождения, тубаса оору дегенден дагы адамдар жеңип чыккан болгон биздин өзүбүздүн историябыздачы. Көпчүлүк оорулардан айыккан, эч кимдин жашоосуна тийишпей калган, өзүнүн жашоосун талкалабай калган адамдарчы. То есть кичинекей эле нерсени түшүнгөндөн кийин уже чоң ийгиликтерди жарата алган адамдар болгон. Эми биз албетте аны Инстаграмга киргизип, мына биздин клиенттер депрессиядан чыккандан кийин квартира сатып алды, машина сатып алды деп антип киргизбейбиз. Мен өзү киргизгенден уялам, антипчи отзывдарды даже киргизгенден уялам. Бирок ошондой жыйынтыктар бизде бар. Депрессиянын негизинде өзүнүн жолун жаап, анан башкалардын дагы жолун жаап жүргөн адамдар толтура. Ошон үчүн эми жолун ачып деген берде эч кандай көз ачыктык, эч кандай мындай малдуния эчтеке жок. Болгон ошол качандыр бир кезде бирөөгө таарынычыңыз болгон, качандыр бир кезде бир жаман нерсенин свидетели болуп калгансыз, жаман нерсеге мындай эме болуп калгансыз, көрүүчү болуп калгансыз, көрөрман болуп калгансыз. Просто ошол нерсе сизди жеп атат, жок кылып атат деген нерсе да. Ошол нерседен эле чыкканга жардам беребиз. Ошол.